Кыргызстанда пробация органы 2019 жылы түзүлүп, 6 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Актала районунун аймагында дагы аталган кызматтын өкүлчүлүгү үй шартында жазасын өтөп жаткан 15 кардар менен иш жүргүзүп келет. Актала райондук пробация органынын баш кадиси Муратбек Асаналуу уулу пробация органы жана кардарлар тууралуу айтты. Эгерде ошол кылмышкер этиясыздыктан жасаса, ошол кылмышты же болбосо биринчи жолу жасаган болсо, сот ошонун баарын эске алуу менен пробацияга 1 жылдан 5 жылга чейин пробациялык көзөмөл дайындап коюшу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси менен кылмыш жасаган кардарларыбыз бар бүгүнкү күндө. Алар дене бойго оор залал келтирүү менен соттолушкан. Бүгүнкү күндө алар 3 жылдык мөөнөттө пробациялык көзөмөлдө өтөп жатышат. Бизге биринчи келип түшкөн күндөн баштап эле аны каттоого алабыз. Аны каттоого алганда бизде азыр АМТ базасы бар, автоматташтырылган база. Анда баардык кардар тууралуу маалыматтар чыгып калат. Ошол маалыматтарды топтоп, андан кийин өзүнүн жашаган жери боюнча, жашаган үйү боюнча текшеребиз, изилдөөлөр жүргүзөбүз, кошуналары менен маектешүүлөр жүргүзөбүз, жакын туугандары менен маектешүүлөр жүргүзүп, изилдөө жүргүзүп, ал адамды кайра кантип бул коомго аралаштырабыз, ошону биринчи аныктап алабыз. Андан кийин, эгерде ошол кардар ошол муктаж болсо, мисалы үчүн гуманитардык жактан муктаж болушу мүмкүн, же болбосо анын психикалык жактан түздөш керек болушу мүмкүн. Ошонун баарын аныктап алып, жардамыбызды беребиз. Жарандарыбыздын арасынан дагы спонсорлор чыгып калат. Алардан да жардамдар берилет. Ал эми жана психикалык жактан жардам бериш керек болгон учурда биз биринчи психолог дайындайбыз. Ал психолог ал менен онлайн түрдө баарлашуу жүргүзүп, анын эмне жагынан көбүнчө жардам бериш керек экенин аныктап, анан психологдор иштешет ал менен. Медициналык мекемелер менен өз ара сүйлөшүп, аларды дарылануусуна же болбосо жанагы кандайдыр бир документтери, паспорту жок болсо ошолорду кайра алып берүүсүнө жардам беребиз. Кандайдыр бир укуктар жоголгон болсо, мисалы үчүн жер ала албай жүргөн болсо, же дагы үйүнүн документин бүтүрө албай жүргөн болсо, ошолорго биз жардамдарыбызды беребиз. Биринчи каттоого келбей койсо эскертүү беребиз, түшүнүктөрүн алабыз, эмнеге келбей койгону тууралуу. Эгер жүйөлүү себептер бар болсо, аларын алып келишет, справкасы болобу, балким ооруп калышат. Анан эгерде чын эле атайлап келбей койсо, эскертүү алат биринчисинде. Экинчи окуусунда да эскертүү алат. Анан бизде укугубуз бар. 2 же 3 жолдон ашса, ошондой анда биз сотко сунуштама беребиз. Жазасын мурунку өкүмдө көрсөтүлгөн жазасын алмаштырып берүү боюнча. Белгилүү аймагы болот, Актала районунун территориясынан чыкпаш керек. Уруксаты жок. Бизден эгерде ал ушундай жүйөлүү себептери менен же өттө жана жакын туугандар каза болуп калган учурда башка жактан ошого баш келип болсо, бизге келип арыз жазып, биздин уруксатыбыз менен гана чыгып кете алат. Бизде деген бул тууралуу электрондук көзөмөл деген киргизилген. Электрондук көзөмөлгө жана уюлдук телефон аркылуу мобилдик приложение орнотуп койгонбуз. Ал мобилдик приложенияда деген ал биздин базабыз менен туташкан. Аны карап турабыз. Белгилүү чектерин коюп коебуз картадан сызып. Андан чыкса эле бизге тревога келет. Ушундай чыгып баратат деп. Анан биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Бизге деген ошол эле кылмыш жаза кодекси менен жана укук бузуулар кодекси менен коомдук жумуштарга тартылып келишет кардарлар. 20 сааттан 300 саатка чейин сот дайындап берет. Анан токтом менен дайындалат же өкүм менен дайындалат. Анан бизге келишет. Биз да баягыдай эле каттоого алабыз аларды. Тиешелүү кагаздарын топтойбуз. Анан аларды бизде деген Актала районунда ушундай коомдук жумуштарды жасатуучу объектилер булар айыл өкмөттөр, 4 айыл өкмөт бар. Анан кардарлар кайсы айыл өкмөттүн жашоочусу болсо, ошол айыл өкмөткө жиберебиз. Алар атайын кызматкер бар, пробациялык менен иштеп соттолуп келген кардарларды иштетүү боюнча. Алар ошол бизге алдын ала берген ишмерченде көргөзүлгөн иштери болот, алардын кварталына берип турушат. Ошол боюнча ошол жумуштарга салып
иштетишет. Бизге маалымат берип турат. Эгерде 40 саатка соттолуп келген кардар болсо, 40 сааттын ичинде 40 саатты күнүнө 4 сааттан аткарат. Күнүнө 4 сааттан жалпы 10 күн. Ошол 40 сааттын ичинде 1 же 2 жолу текшеребиз. Актала райондук пробация орган кардарларынын арасында жаш өспүрүмдөр жана аялдар жок. Көбүнчө кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси психотроптук заттарды сатуу, даярдоо жана ушул эле кодекстин 130 беренеси каракчылык, тоноо, оорлук менен соттолгон жарандар. Кардарлардын кайра кылмыш кылуусуна жол бербөө максатында укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат.